Түз эфирде күндеми маалыматтык программасын толтырылган чыгарылышы аны мен Айбек Исабеков таныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Бишкекте башка аянттагы желек жаңыланды. 18 майга караган түнү Борбор калада катуу бороон чапкын катталып, Алатуу аянттагы желек айрылып, бир катар объектилер жабыркады. Жолду талкалап албайлы. Кыргызстанда оор жүк ташыган машиналарга чектөө киргизилди. Саламаттыкты сактоо министрлигинин кызматкерлери жумушка чай ичкенин эле келишет. Бүгүн депутаттар комитет жыйынында министрликтин аткарган иштерин сындады. Бүгүн Жалал-Абад облустук клиникалык ооруканасынын айланасындагы соода түйүндөрдү боздуруу башталды. Ишкерлер бир күн убакыт сурашкан. Жол кыймылынын жаш тескөөчүлөрү аталышындагы облустук сынак өттү. Анда район шаарлардан тандалган 9 команда атсалышты. Садыр Жапаров Кыргызстанга расмий сапар менен келген Мамдуманын төрагасы Вячеслав Володинди кабыл алды. Жолугушууда мамлекет башы Кыргызстан Россия менен болгон мамилени жогорку баалай турганын жана аны тереңдетүүгө умтулаарын белгилеген. Президент быйылкы жыл эки тараптуу алакалар үчүн өзгөчө мааниге ээ экенин, анткени эки өлкөнүн ортосундагы достук, союздаштык жана өнөктөштүк декларациясына кол коюлганына 25 жыл толгонуна токтолду. Өз кезегинде Володин жылуу кабыл алган үчүн өлкө башчыга ыраазычылык билдирип, Владимир Путиндин саламын жолдоду. Ал Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы саясий диалогдун жогорку деңгээлин белгилеп, өлкөлөр ортосундагы мамилелер өз ара урматтоо жана улуттук кызыкчылыктарды эске алуу принциптеринде курулгандыгын белгиледи. Сегодня кыргызско-российское стратегическое партнерство развивается поступательно и динамично. Текущие вопросы нашего сотрудничества постоянно находятся на особом внимании наших правительств. Они обсуждаются и решаются конструктивно. Хочу подчеркнуть, что каких-либо неразрешенных проблем между нашими государствами не существует. В результате наших общих усилий наблюдается рост взаимной торговли, расширение торгово-экономических связей, укрепляются культурно-гуманитарные отношения. Сегодняшняя наша встреча, безусловно, придаст импульс нашим контактам с коллегами из Кыргызстана. Мы ищем со своей стороны все новые формы сотрудничества. Принято решение о создании межпарламентской комиссии, заседание которой прошло буквально несколько дней назад в Москве. Президент Садыр Жапаров бүгін Жааматтык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин парламенттик ассамблеясынын кеңешинин мүчөлөрүн кабыл алды. Алар менен аймактык коопсуздук, парламенттер аралык кызматташтыкты чыңдоо жана ЖККнын ылкагында кызматташууну мындан ары өнүктүрүү маселелери талкууланды. Мамлекет башы жыйындын катышуучуларына кайрылып, азыркы дүйнө террорчулук, экстремизм, киберкоркунучтар жана климаттын өзгөрүүсү сыяктуу көптөгөн жаңы көйгөйлөргө туш болуп жаткан белгилеген. Бул факторлордун бардыгы мамлекеттердеги туруктуулукка басым көрсөтүп жатканын жана күч аракеттерди бириктирүүнү талап кылаарын ырастаган. Президент мамлекеттер аралык кызматташуунун натыйжалуу механизмдерин иштеп чыгууда жана колдоодо парламенттердин маанилүү ролун баса белгиледи. Нашими усилиями в рамках нашей организации должны быть направлены на выстраивание оперативных и скоординированных действий в духе союзничества, взаимопонимания и поддержки. Кыргызстан, как председательствующий, твердо привержен задаче укрепления организации, повышения ее авторитета, в обеспечении мира и стабильности в нашем регионе, а также уважения суверенных интересов друг друга и права каждого на собственную модель развития. Бүгін Бириккен Улуттар уюмундагы чет мамлекеттердин туруктуу өкүлдөрү да өлкө башчысынын кабыл алуусунда болушту. Мамлекет башчысы Мали, Кирибати, Вануату, Тонга, Тувалу, Палау, Буркина-Фасо, Соломон аралдары, Сан-Томе жана Принципи мамлекеттердин өкүлдөрү менен саламдашууда. Көп тараптуу кызматташтыктын негизги институту катары Бириккен Улуттар уюмунун ролун күчөтүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Президент эл аралык коопсуздук үчүн олуттуу чакырыкка айланган экологиялык көйгөйдү кызматташуунун артыкчылыктуу багыттарынын бири катары белгилеп өттү. Бул контекстте ал өлкөдө тоолуу аймактарды өнүктүрүү
түрүгө өзгөчө маани берилерин ырастады. Кыргызстандын демилгеси менен Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 15тен ашык резолюция кабыл алган. Чет мамлекеттердин Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлдөрү өз кезегинде президент Садыр Жапаровго жылуу тосуп алгандыгы үчүн ыраазычылык билдиришип, Кыргызстандын уюмдун ишмердүүлүгүнө кошкон салымын белгилешти. 18 майга караган түнү Бишкекте борон чапкындан Ала Тоо аянтындагы желек айрылып, ал жарым сааттын ичинде жаңысына алмаштырылды. Катуу шамалдан жалпысынан 23 бак кулап, анын кесепетинен машиналар, турак жайлардын чатырлары жабыркады. Ушундай эле шамалдан Ысык көл, Нарын облустарында 500дөй курулуш талкаланган. Азыркы тапта келтирилген чыгымдар боюнча тактоо иштери улантылууда. Ужасно сильный ветер. Резко начался. Бишкекте 17 майдан 18 майга караган түнү катуу шамал болуп, андан 23 бак кулап, бир топуну аларды басып калган. Андан сырткары үйдүн чатырлары, электр зымдары жана курулуш объектилери, имараттардын элементтери жабыркап зыянга учураган. Ошондой эле Ала Тоо аянттагы желек айрылып, ал жарым сааттын ичинде алмаштырылган. Ошол эле күнү жер-жерлерде авариялык бригадалар иштеп, бактар жиналып, ремонт иштери башталган. Азыркы тапта катуу шамалдан улам катталган чыгымдар такталууда. Свердлов району боюнча 2 даректе электр чабылгалары үзүлүп, 9 бак кулап, 15 бак сынган. Ленин району боюнча 1 бастырма, 9 бак кулап, 9 бак сынган. Андан тышкары 1 май району боюнча турак үйлөр жабыркаган. Токтоло кетсек, бул 300 дана газоблок кулап, 13 бак кулаган, андан тышкары 12 бак сынган. Башка аянттагы желек боюнча дагы айрылганы анык, такталып, бүгүнкү күндө эмелери тактоо иштери жүрүзөт. Бүгүнкү күндө жабыркаган толук санын берилгенде дагы кошумча маалымат берилет. Андан сырткары ушундай эле катуу шамал Нарын облусунун Кочкор районунда да катталган. Алдын ала алынган маалымат боюнча Сары Булак айыл аймагында, Ак Кыя, Төлөк айылдарында да турак үйлөрдүн чатырларын учурган. Жалпы 30 турак үй, 43 сарай, маданият үйү да зыянга учураган. Ошондой эле Ысык көл облусунун да бир катар аймактарында шамал болуп, жалпы Дубан боюнча 5 көп кабаттуу үйдө 217 турак үйү, 17 социалдык объект, 127 чарба курулуштар, 3 даана унаа, 26 трансформатор жабыркаган жана 139 бак кулаган. Жалпысынан бүгүнкү күндө район облус боюнча 53 турак үй жаракат алып, 3 социалдык объект, 4 короо жай, анан 2 кампа. Андан тышкары 54 сарай, 1 мектептин чатырларын учуруп кеткен. Ысык көл облусунда дагы катталган. Бул Ысык көл облусунун Каракол шаары, Ак Суу району, Жети Өгүз району, Түп району да катуу шамал катталып, натыйжасында облус аймагында 5 көп кабаттуу турак үйдүн чатырын учуруп кеткен, 217 жеке турак үй, социалдык объекттер жана 127 чарба курулуштар, 3 даана унаа трансформаторлор жабыркаган. Жалпысынан 139 бак кулаган. Жогоруда айтылгандай эле жергиликтүү бийликтин комиссиялары жана жарандык коргонуу комиссиялары жеринде тактоо иштери жүргүзүп атат. Көңүл буруңуздар Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертет. Белгилей кетсек, бул күнү Өзгөчө кырдаалдар министрлиги аба ырайына байланыштуу чукул кабар тараткан. Анда аба ырайы кескин өзгөрөрүн билдирип, аймактарда маал-маалы менен жамгыр жаап, айрым региондордо катуу шамал болоорун эскерткен. Министрлик катуу шамал учурунда коопсуз жайларда болууну, өзгөчө кырдаалдарга кабылсаңыз токтоосуз 112 кызматына билдирүүнү эскертет. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан шашылыш билдирүүдө катуу шамал катталары айтылып, биз СОС тармактар СМИ булактарынан жеткирилген, калкка жеткирилип, андан тышкары
бийлик органдарына да, жергиликтүү бийлик органдарына да жеткирилип, жабыркагандар бүгүнкү маалда жок. Эскерте кетсек, Кыргыз гидрометтин болжолдуу билдирүүсүнө ылайык 19 майдан 25 майга чейин өлкө ичинде аба ырайы көпчүлүк аймакта жаан-чачындуу болот. Шейшемби жана шаршембиде күн ачык болгону менен кийинки күндөрү асманды ала булут каптап, тоолуу райондордо кар, дыйканчылык аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Бардык аймактарда батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, 19 майда күндүзү 14 метрге жетиши ыктымал экени эскертилди. Нурзат Көчөмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек. Салмагы 18 тоннадан ашкан автоунаалар күндүз аптапта республика боюнча бардык жолдо жүргөнгө болбойт. Транспорт министрлигинен атылган чечим жолдорду талкалап албаш үчүн кабыл алганын. Чектөө күзгө чейин болорун билдиришти. Өлкө боюнча эми 19 майдан 1 сентябрга чейин күндүз саат 10:00-20:00 арасы ысык 28 градустан жогору болсо, жүгү менен кошкондо салмагы 18 тоннадан ашып кеткен машиналар жолдо жүрбөшү керек. Ал эми төмөнкүлөр жүргүнчү ташыгандар, гуманитардык жардам, тез бузулуучу тамак ашты жана кооптуу жүк алып бараткандар, атайын уруксааттын негизинде ири жүктөрдү ташыгандар, жол курууга жана оңдоого тартылган автоунаалар чектөөсүз жүрө бермекчи. Эске салсак, мындай чектөө бир аз күн мурда Бишкек шаарына киргизилген эле. Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында депутат Айсулуу Мамашева саламаттык сактоо министрлигинин кызматкерлердин натыйжасыз иши тууралуу айтып чыкты. Атылган министрликтин кызматкерлери чай ичкен эле келишет, иштеш керек деп сынгалды. Бүгүн 19 майда комитет жыйынында аутизм, Даун синдромуна жана шал илдетине чалдыккан балдардын көйгөйлөрүн чечүү маселеси талкууланды. Анда депутаттар тарабынан бир катар суроолор берилип, аткарылган жумуштар боюнча маалымат угушту. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. Чай ичип эле кетишет. Бул деген биздин балдарыбыздын тагдыры. Саламаттыкты сактоо министрлигинин кызматкерлери чай ичкен эле келишет. Бул тууралуу депутат Айсулуу Мамашева комитет жыйынында айтып чыкты. Бүгүн 19 майда социалдык саясат боюнча комитеттин жыйынында аутизм, Даун синдромуна жана церебралдык шал илдетине чалдыккан балдардын көйгөйлөрүн чечүү маселеси талкууланды. Карман мырза, бир гана айтып койгону мен дагы бир жолу айтып атам. Бүтпөйт иш эч качан, өзүңүз билесиз, мен тилим тешилип, айтып атып тилим тешилип бүттү. Бирок билесиз, мындан тышкары да канча жумуш жасалып атат. Комитеттен гана эмес, канча жолу биз сүйлөшөбүз, сизге канча жолдойм, министрге канча жолдойм. Бүт отделдер менен керек болсо иштешебиз. Бирок ал дагы жетишпейт. Эмне үчүн? Анткени эч кимдин иштегиси жок. Биз баарыбыз, конечно, бул дүйнөгө конок болуп келгенбиз, бирок министрликтин өзгөчө министрликтин кызматкерлери конкретно конок болуп бүтүштү да жумуштарында. Чай ичип эле кетишет. Бул деген биздин балдарыбыздын тагдыры. Андай болбош керек, иштешиңиздер керек. Жыйындын жүрүшүндө лицензиясы жок дарыгерлер косметологиялык борбордон эле операция жасап жатышат, деди депутат Камила Талиева. Операция учурунда көз жумган дарыгердин окуясы боюнча комментарий берип жатып, депутат ошондой эле соттук медициналык экспертизанын жыйынтыктарына да токтолду. Бу жерде өлүм болуп атат да. Ошон үчүн мына мен министрдин орун басары отурасыңар, мына Карманбек. Министрге да айта баргыла. Ушуну дыкат, тыкыр өзүнүн көзөмөлүн алсын. Биз дагы бул жерден мына мен запроста жөнөтөмүн, мындай силердин министрликке тергөөгө. Ушуну бир резонанстуу болгон нерсени так даана бийликке эл ишене тургандай кылып тергеп, ушунун бир татыктуу мындай бир жаза дагы ошол мыйзам чегинде алыш керек да. Мына лицензиясы жок деген нерселер уже бул эмнени айтып турат? Эмнени каңкуулап турат? Буга окшогон жеке клиникалар эмнелерди? Буга чейин да канча өлүм болду го? Жеке клиникада сакал өстүрүү операциясынан көз жумган дарыгердин окуясынан кийин курамына саламаттыкты сактоо министрлигинин кызматкерлери кирген жумушчу топ түзүлдү. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин медициналык жана фармацевтикалык кызмат көрсөтүүлөрдү лицензиялоо секторунун баш кадиси билдирди. Чаш жазуу операциясы учурундагы Элдостун өлүмү боюнча кыскача маалымат берип коеюн. Бул учур боюнча министрлик тараптан атайын комиссия түзүлүп, жеринде текшерүү иштери жүргүзүлдү. Текшерүү иштеринде Горки көчөсү 128-та Дита клиник косметологиялык салонунун жетекчисинен Ахматов Санжар деген бала
ижарага бир бөлмө алып алып, ошо медициналык ишмердүүлүк жүргүзгөнү аныкталды 25-жылдын 1-мартынан баштап. Аман Жумабекович, мен туура түшүнүп атам, жанакы хирурги, которые оперировали, они были врачи без лицензии. Да, бизге дагы атайын уруксат алган эмес, анан иштегендерине бир 2 ай болуп турду. 25-жылдын 1-мартынан баштап эле ишмердүүлүк жүргүзүптүр. Социалдык саясат боюнча комитеттин жыйынында аутизм, даун синдромуна жана церебралдык шал илдетине чалдыккан балдардын көйгөйлөрүн жана ушул жааттагы мыйзамдарда каралган алардын укуктарынын сакталышын иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын ишинин жыйынтыгы жөнүндө токтомдун аткарылышы тууралуу маалымат угулду. Жыйында баяндама жасаган саламаттык сактоо министринин орун басары Карманбек Байдавлетов токтомду аткаруу боюнча көрүлүп жаткан чараларга токтолду. Церебралдык шал оорулары жана даун синдромдору менен ооруган балдардын саны жөнүндө маалымат расмий медициналык статистикалык отчет формаларында киргизилген. Жана ошондой эле биздин подпункт боюнча 7, 8, 9, 10 подпункттарыбыз бар. Алардын баары мурдагы эскертилгендер боюнча толугу менен акырына чейин каралып чыгып, бүгүнкү күндө аткарылды. Ал эми Бишкек шаарынын мэриясына аутист жана церебралдык шал оорусу менен жабыркаган балдар үчүн атайын бакча ачууну пландап жатат. Бул тууралуу Бишкек шаарынын вице-мэри Виктория Мазгачеева жыйын учурунда билдирди. Анын айтымында былтыр баш калаада логопеддик багыттагы бала бакча ачылган. С проблемой аутистического спектра, ДЦП. 61 мектепке кошумча корпус курулгандан кийин балдар башталгыч мектептин имаратына көчүрүлгөн. Ал имарат быйыл капиталдык курулуш башкармалыгынын титулдук тизмесине киргизилген. Адистер чыгып, кайсы бөлмөлөр пайдалана турганын аныкташты. Тендер жарыяланып, оңдоо иштери жүрүп жатат. Бүткөндөн кийин атайын бала бакча иштей баштайт. Проблемами здоровья, диагностика, консультация, логопед, дефектолог. Депутат Балбак Төлөбаев мындай бала бакчаларды бардык ээри шараларга жана облустук борборлорго да ачуу керектигин айтты. Анын билдиришинче, аймактарда жашагандар даун синдрому менен жабыркаган балдардын үйдө отурууга мажбур болуп жатканын айтып даттанып келишет. Даун балдар менен ооруган балдар үйлөрүндө отуруп калып атат да, ата-энесин да кыйнап, өзлөрү да кыйнап, биз аларды коом менен аралаштырышыбыз керек, аларга биз көңүл бурушубуз керек. Ошон үчүн Кудай буйрса мына өкмөттүн өкүлүнө да, министрликке дагы, Гостройго да кайрылат элек. Биз Кудай буйрса ошол даун балдар үчүн ар бир жок дегенде областтык борборлорго бирден салып беришибиз керек да, чоң-чоң шаарларга. Эл өкүлдөрү дарыгерлердин балдардын ооруларын эрте аныктоо боюнча кесиптик деңгээлин жогорулатуу зарылдыгын баса белгилеп, айрыкча балдардагы аутизмдин алгачкы белгилерин аныктоого жардам берген МЧАТ тестине үйрөтүүнү сунуштады. Ал эми саламаттык сактоо министрлиги тарабынан аткарылып жаткан иштер канааттандырарлык эмес деп эл өкүлдөрү жыйынтык чыгарды. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги тарабынан жүргүзүлүп жаткан иш канааттандырарлык эмес деп таанылсын. Айбек Исабеков, Шазат Эгембердиев, регион. Жалал-Абад облустук клиникалык ооруканасынын айланасы иретке келтирилет. Бүгүн 19 майда оорукананын кире беришиндеги дарыканалар, соода түйүндөр атайын техника менен буздурулуп баштады. Буга чейин ишкерлерге эскертүүлөр берилгенин мэрия тарабынан маалымдашууда. Ал эми ижарачылар бир күн убакыт сурап, айласын таппай турушат. Бул боюнча кесиптешим Асил Сыдыкова жеринен таанышкан. Толугураак кийинки материалда сөз болот. Жалал-Абад облустук клиникалык ооруканасынын айланасы иретке келтирилет. Ага ылайык бүгүн 19 майда оорукананын кире беришиндеги муниципалдык жерде турган дарыканалар, соода түйүндөр буздурулуп баштады. Ишкерлер менен келишимдер токтогон. Буга чейин мэрия тарабынан эскертүүлөр берилип, ондон ашуун курулушту ыктыярдуу түрдө буздуруу боюнча талабы коюлган. Ижарачылар берилген убакытта бузуу иштерин аткарбагандыктан тиешелүү кызмат атайын техника менен курулуштарын сүрдүрүүнү чечкен. Мамлекеттин жеринде мен аркада. Жок, кое турун. Мен мына нол жерден берагы биздики, забордун берагы. Турабы? Жок. Забордун берагы биздики. Нар жагы менен ишибиз жок. Турабы? Чындыраман. Давайте, мен техника салбай, кечке чейин убакыт сизге. Алып коюң, албасаңыз эртең келтирип барып ишип барабыз. Түшүндүкпү? Сүйлөштүкпү? Келиңиз. Мына аптекалардын бардыгында убактылуу бизден ижарага алып, ошол ижара менен иштетип келишкен.
ага андан кийин биздин жетекчилик тарабынан буздуруу боюнча тапшырма түшкөн. Биз 3 ай мурун булардын бардыгына эскертүүлөрдү берип, келишимдердин бүткөндөрүнү жокко чыгарып, бүт электерди бир тараптуу жокко чыгарып, бардыгынын документ иштери деп коет, документ иштерин толук кандуу бүтүрүп, буларга андан кийин дагы 3 айлык мөөнөт бердик. Өздөрү бузуп алчу кетиши боюнча. Бирок тилекке каршы ошол мөөнөт 14 май күнү бүттү. 14 май күнү бүткөндөн кийин биз келип мажбур болуп ошол техникалар менен, өзүбүздүн техникалар менен бузууга мажбур болуп бузуп баштадык. Дагы мына бир күн убакыт сурашты. Бүгүн биз түнү менен алып чыгып кетели, эртең менен кала турган болсо анда бардыгын бузуп өзүңүздөр кете бериңиздер деп биз дагы бир күнгө макул болдук. Ага чейин мына биз бардык ошол крышаларын алып, бузуп, баштапкы бузууну баштап берип койдук. Эми алар бир күн сурап атышат. Бир күндө ушул биз жарандарыбызды дагы ойлоп атабыз. Булардын мүлктөрүнө да зыян келбесин деп макул деп бир күн убакыт бердик. Эртең толугу менен булар чыгып кетет. Жеке кызыл китеби бар, жеке менчиги бар укук ээлерине биз такыр деген жокпуз. Биз ушул муниципалдык жерде, мэриянын жеринде тургандардын бардыгын бир тараптуу же эки тараптуу келишимдер бүткөндүгүнө байланыштуу алып атабыз. Мында 99-жылдан бери ижарада туруп ишкердик жүргүзүп келгендер бар. Алар үчүн бул көрүнүш күтүүсүз болду. Бузуу талабы буга чейин ооз эки эле айтылып, кагаз жүзүндө эч нерсе келбегенин белгилешти. Эми бир күн ичинде көчүп кетүү аракеттерин көрүшмөкчү. Биз өзүбүз бузуп алабыз дешти да. Шептер ошентишти. Өздөрү бузуп алабыз дедиби? Азыр эми бул жер көчүрүлүп эмне болот экен? Көчүрүлбөйт экен да, место бербеди го. Башка жактан жер беребиз. Жок. Беребиз дешпеди. Унчугушкан жок. Азыр эми бир күн ичинде бул жердин баары жыйнашыңыздар керек. Ооба. Бүгүн кечкече жыйнап тазалап койгула деди. Тазаласаңар эртең менен келип өзүбүз жыйнай бузабыз дешти. Сиз өзү кандай карайсыз ушуга негизи? Келишимдер токтогон экен, Бул эми приказ жок да буларда, кандайча приказы бар. Чечими бар буларда. Иш жак карабай атат деле да. Өзүбүз бузуп алабыз десем бузушуп атат го, иш жакка карабай. Сиздер эми бошоткула дедиби, эмне деп атышат? Эси деген бизге айтты эле, пока сот жүрүп атат. Сот жүрүп аткан кезде деген тийбеш керек деди, болбой эле келип сүрүп салды, эми кичине зыян келтирилди. Эми баш жебиз да, эле жок. Буга чейин эскертүү берилди беле негизи? Бир ай мурда берген, ээлерине. Ээлерине берген, ээлери болсо биз соттошуп атабыз. Пока тийбеш керек. Мэрия менен договорубуз бар болчу, ал договор мыйзамсыз бузулуп атат, бул деп айтты, билбейм калганын жок. Биз суу арендатор болуп калдык. Сиздер ижарада турат болсоңуздар, канча убакыттан бери? Ой, 2 жыл болуп калды. Жылдан бери. Азыр эми кандай болот экен? Азыр ичкери киришкер керек экен, толук алып салгыла деп атабыз. Бул жакта толук алат экен. Бул мэриянын жери экен. Мэриянын жери экен. Мэрия өзү берип туруп, азыр кайра өзү алып атканда ушуну эскертүү берилген. Мен муну бараттан ичине мен ушака жылгада мына жолду бошоткула, элдер аяк бияка өткөнгө машинага тоскоол болбосун деп негизи туура эле болуп атат. Эл үчүн эме кылып ушундай. Эми өзгөрүү болуп атат азыр. Эми кайка барасыздар, кайка жыласыз? Мен ичкери кирем. Болгон жери ажыратып келсе? Канча чыгып кетипсиз сиз? Мен ошондо бир 2 метр чыгып кеткен болом да. Ошо. Бул өзү муниципалдык жерби? Сиз ижарада турат белеңиз? Келишимби? Ооба, ижаранын жери муниципалдык жер деп атчу. Ошону бошоткула деп азыр эскертүү берди дагы. Аткан бирок кагаз түрүндө эмес, ОЗЭК түрүндө эскертүү берип атышкан. Ошол. Азыр эми бул жер иштебейт эми, толук алып чыгып кетесиздер. Ооба, толук алып чыгып кетебиз, айла жок да. Анан үстү крышасын бузуп койгон болсо, түгүндө биз мынтип иштей албайбыз. 2-3 күндөн бери уже свет жок. Балким бүгүн уже сууну дагы өчүрсө иштегенге вообще жараксыз болуп калат. Эми мынтип турганыбыз менен аптекага андай талапка жооп бербей калат да, үстүдөгү рекламаларын полный иштерди алып салса. Өзү мэриянын талабы кандай болду? Сиздер каяка көчөсүздөр? Мэриянын талабын бизге айткан жок. Каяка көчсөңөр ошол жака көчкүлө деди. Эми азыр ушунча товарыбыз менен каяка барабыз? Башыбыз деле катып турат. Ошо. Канча убакыттан бери иштеп болчуңуз? Биз бул жерге Кудай кааласа быйыл 3-жыл кетип атат. Эске салсак, буга чейин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын айланасын иретке келтирүү, эскилиги жеткен имараттарды буздуруу боюнча жергиликтүү бийликке оорукананын жетекчисине тапшырмаларды берген. Асел Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.
УКМК Бишкек шаарынын борборунда жайгашкан 2 кабаттуу имаратты мыйзамсыз менчиктештирүүгө шектелип, профсоюздар федерациясынын жооптуу адамдарына карата кылмыш иши козголгонун билдирди. Маалыматта айтылгандай, аталган имарат туризм тармагындагы кызматкерлерди социалдык жактан камсыздоо жана профсоюз тарабынан колдоо максатында профсоюздар федерациясынын Кыргыз туризм башкармалыгына өткөрүлүп берилген. Бирок кийинчерээк аталган федерациянын мурдагы жетекчиси аталган имаратты менчикке чыгаруу максатында коррупциялык схема уюштуруп, имаратты афирленген жактардын жана өзүнүн туугандарынын атына каттаткан. Андан кийин имараттагы жайлар 3 башка адамга сатылган. Жүргүзүлгөн иштердин жыйынтыгында 2 кабаттын учурдагы ээсине сатуунун суммасы кайтарылып берилген. Ошондой эле ал өз ыктыяры менен аталган имараттын 218,7 чарчы метр болгон 2 кабатын толугу менен мамлекетке кайтарткан. УКМК учурда Тукана кафеси жана юридикалык компания жайгашкан 1 кабатты кайтаруу иштери жүрүп жатканын билдирди. Бишкек шаарында 2 чет элдик жаран мыйзамсыз миграция уюштурууга шектелип кармалышты. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматта айтылгандай, борбор каладагы курулуш объектилеринин биринде 46 чет элдик жаранды мыйзамсыз ишке орноштуруу фактысы аныкталган. Аталган чет элдиктер туристтик визанын негизинде жүргөнү жана өлкөдө иштөөгө укугу жок экени такталган. Кармалган 46 чет өлкөлүк жарандарга протокол түзүлүп, алардын ар бирине 10 000 сомдон айыппул салынган. Жүргүзүлгөн иш-чаралардын жыйынтыгында 16 майда жогорудагы мыйзамсыз миграция каналын уюштурууга шектелип, чет мамлекеттин 2 жараны кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда тергөө жүрүп жатат. УКМК Көкбөрү Федерациясынын мурдагы президенти Талас Бегалиев менен кошо дагы 2 адам уюшкан кылмыштуу топту каржылоого, опузалап акча талап кылууга шек саналып кармалганын билдирди. Алар Крим чөйрөдө Братский круг деген ат менен таанымал топто болгонун маалымдады. Бегалиев буга чейин ийимде ар кандай жетекчилик кызматтарды аркалаган. Кылмыш чөйрөсүндө Дөө Чыңгыз деген ат менен таанылган уюшкан кылмыштуу топтун лидери Чыңгыз Жумагуловдун өкүл атасы катары белгилүү болгон. Жумагулов жана мыйзамдагы уру аталган Сакал деген каймана ат менен белгилүү Улан Токтосунов менен тыгыз байланышы болгон. Ал эми 3-чү кармалган Камчы Көлбаевга жакын болуп, жаш спортчуларды кылмыштуу чөйрөгө тартуу менен алектенген. Алар Кыргызстандын Жаранынын Чүй облусунун Аламүдүн районундагы баасы $2 миллион бааланган жерин күч колдонуп тартып алышкан. Кийин ал жер Бегалиевдин жакын туугандарына каттатылган. Ал ийимде иштеп турганда Камчы Асанбектин кылмыштуу тобунун мүчөлөрүн калкалап, кызматтык мүнөздөгү маалыматтарды берип колдоо көрсөткөн деп жазылган маалыматта. Жогорку сот Талас Бегалиев менен кошо 2 адам Бишкектеги Октябрь райондук соттун чечими менен 12 июлга чейин абакта калтырылганын билдирди. Жалал-Абадта жол кыймылынын жаш тескөөчүлөрү облустук сынак өттү. Анда район шаарлардан биринчиликти алган 9 команда катышып, 7 тапшырма боюнча ат салышты. Иш-чаранын максаты жаш балдардын катышуусундагы жол кырсыктарынын алдын алуу, жол эрежелерин сактоо маданиятын калыптандыруу, окуучулардын жоопкерчилик сезимин арттыруу болуп саналат. Белгилей кетсек, бул сынак Ички иштер министрлиги менен Билим берүү министрлиги биргелешип бекиткен иш мерчемдерине ылайык өткөрүлгөн. Кененирээк кийинки материалда. Шагом марш! Жалал-Абадта жол кыймылынын жаш тескөөчүлөр аталышындагы облустук сынак өттү. Анда район шаарлардан чыккан мектеп окуучуларынан куралган 9 команда ат салышты. Жобо боюнча катышуучуларга катарга тизилүү, үгүт тобу, жол кыймылынын эрежелеринин өлкөсү деген сыяктуу 7 тапшырма берилген. Бул сынакка Тогуз-Тороо районунун жаш тескөөчүлөрү быйыл алгачкы ирет келишти. Анткени буга чейин жолдун алыстыгына жана шартка жараша катышкан эмес. Райондун атынан 11 топту утуп чыккан команда келген. Жаш тескөөчүлөр жол кыймылынын коопсуздугу боюнча теориялык эле эмес, практикалык машыгуулардан дагы өтүшкөн. Бул биздин командабызды даярдыктан сырткары дагы жана бизде атайын рейдтердин негизинде жолдо жүрүү эрежелери боюнча андан сырткары президенттик Садыр Нуркожоевичтин дагы тапшырмасы жарылы чыкпады. 1 сентябрга чейин ар бир мекемелерге, ар бир окуучуларга ушу жол эрежеси боюнча, андан калса жана жолдо жүргөн айдоочуларга дагы, жүргүнчүлөргө дагы жол эрежеси боюнча толук жол эрежесин билсин.
ошол себептен биз бул командабыз менен кошо биргеликте чыгып айдоочуларга, жүргүнчүлөргө түшүндүрүш иштерин жүргүзүлүп, буга чейин дагы 3-4 жолу ушундай рейдтердин негизиндечи. Биздин максатыбыз мен жеңишти деп ойлойм. Биз кишилерге, балдарга ошо жол эрежелерин сактагыла деп айтып келип, ошон үчүн катышып жатабыз. Облуска келебиз дегенде аябай сүрдүп, эмне кылабыз дегенди билбей, бирок ошо жашы деген ийгиликтерге жетебиз деп ойлойбуз. Мен келечекте доктор болгум келет, бирок ушул сынакка катышкандан кийин жол эрежелерин билип, мен келечекте ГАИ болгум келип жатат. Бул сынак жыл сайын Ички иштер министрлиги менен Билим берүү министрлиги биргелешип бекиткен ишмерчемдерге ылайык өткөрүлөт. Жалал Абадтагы облустук турдан жеңип алган команда Борбор калаада өтө турган республикалык сынакка катышмакчы. Ал жерден республикалык конкурска катышат. Эгерде 1-чи, 2-чи, 3-чү орундарды алып калса, ошол жерден сыйлыктар менен сыйланат. Эгер 1-чи орунду алып калса, анда Кыргыз Республикасынын командасы болуп, уже башка чет өлкөгө, Алматыга болобу, Россияга болобу, же кайсы жерге белгиленсе, ошол жерге команда болуп барып катышып, биздин областтын республиканын эмесин намысын жактайт. Жол кыймылынын жаш тескөөчүлөрү кароо сынагынын негизги максаты жаш балдардын катышуусундагы жол кырсыктарынын алдын алуу, жол эрежелерин сактоо маданиятын калыптандыруу жана окуучулардын жоопкерчилик сезимин арттыруу. Акылай Карабаева, Шерзат Эгембердиев, Регион. Кезек жарнамалык негиздеги материалда көпчүлүк ооруга кеч кайрылуу себеп болот. 2025 жылдын башында Кыргызстанда 5-даражадагы өнөкөт бөйрөк жетишсиздиги менен жабыркаган жана гемодиализ алган бейтаптардын саны дээрлик 3000ге жеткен. Мындан улам өлкөнүн ар кайсы аймагынан заманбап ишеничтүү гемодиализ борборлорунун болушу бөйрөгүнөн жабыркап жаткан ар бир бейтап үчүн маанилүү. Ал эми Диамет клиникасы ыкчам текшерүү, так диагноз, натыйжалуу дарылоо менен ден соолукту эрте калыбына келтирүүнүн кепилдиги болуп берүүдө. Аталган борбордун дагы бир клиникасы көпчүлүк бейтаптардын суранычы менен курулуп, бүгүн муктаж жандар үчүн расмий эшигин ачты. Бишкектин Жеңиш проспектисинин 319-дарегинде Диамет медициналык клиникасынын дагы бир филиалы муктаж жандар үчүн эшигин ачты. Борбор көпчүлүк бейтаптардын суроо талаптарынан улам түптөлүп жатат. Бүгүн анын расмий ачуу аземи өтүп, ага аталган клиниканын кызматкерлер жамааты Россия Кыргыз фондунун жетекчиси Артем Новиков жана Элдик банктын жетекчиси Уланбек Ногаевтер катышты. Чын жүрөктөн сиздерди бүгүнкү майрам менен куттуктап кетмекчибиз. Гемодиализ борбору бейтаптарга жогорку деңгээлдеги медициналык жардам көрсөтүүчү алдыңкы мекемелерден бири болуп түзүлдү. Мындай бөйрөктүн курч жана өнөкөт ооруларында гемодиализдин бөйрөктөн тышкаркы канды тазалоо боюнча жогорку сапаттуу кызматын сунуштайт. Анда ар түрдүү багыттагы тажрыйбалуу адистер иш алып барат. Бизге бул шаардын чоңойгонуна байланыштуу бул жактан шаардын аргы башына барышып, ошо адамдарга кыйынчылык туудурат. Ошон үчүн биз бул жакка ачканга эме кылдык. Башка аймактарында да бар, Ош областынын Ноокат районунда бар, Жалал Абадтын Кочкор атасында бар, Ысык көлдүн Балкчы шаарында бар. 4 кабаттан турган Диамет борбору өзүңүздөр көрүп тургандай эле жарык, заманбап жана акыркы үлгүдөгү технологиялар менен камтылган. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле мына ушул аппараттар Германиядан алынып келинип, бүгүнкү күндө бейтаптардын ден соолугуна кам көрүү үчүн даяр болуп турат. Бул аппараттар негизинен Германияда жасалат. Жакында бардыгы жаңы чыгып келди. Аппараттар пятого поколения деп коебуз. Акыркы поколение дүйнө жүзү боюнча колдонулган акыркы поколениядагы аппараттар стандарттан өткөн. Бул аппараттардын башка жактагы аппараттардан преимуществосу гемофильтрация онлайн деп коебуз. Двойная очистка кетет. Медициналык борбордун ачылышына Россия Кыргыз фонду жана Элдик банк тарабынан колдоо көрсөтүлгөн. Азыркы учурда 43 акыркы үлгүдөгү аппараттар коюлган, ал эми алдыңкы келечекте алардын санын 100гө жеткирүү болжолдонуп жатат. В рамках этого проекта фонд профинансировал. Долбоордун алкагында фонд өнөктөшүбүз Элдик банк аркылуу $1 миллион каржылап берди. Ал эми Диамет компаниясынын долбоорунун жалпы түптөлүшүнө 2020 жылдан тарта
дээрлик $3,5 миллион бөлүп бердик. Жана ийгиликтүү ишке ашырылган долбоордун мындан аркы ишмердүүлүгүнө байкоо жүргүзүү менен борборду кеңейтүү жана биздин жарандарга сапаттуу медициналык жардам алуусу үчүн кандай жардам бере аларыбызды байкап турабыз. Ал эми түзүлгөн мындай шарт бөйрөктүн өнөкөт оорусунан жабыркаган ар бир бейтап үчүн маанилүү. Анткени жыл санап бул ооруга чалдыккандардын саны улам көбөйүп жатканы белгиленет. Şu diyalizde 6 yıl oldu ki katışkanım şeyde. Hem diyalizin açılışı degen, min degen biz kokşuğun oğurlarda darlap, ayıktırıp jatat. Buyakta istegen administrasiyaga çoğu gelgen kollegalarıma, janagı hökümetlerge çoğun rahmat. Оборудованиялар бардыгы жаңы азыркы заманбап немелер менен жабдылыптыр. Аябай жакшы, таза, кең, жарык. Бүгүнкү күндө Диамет клиникасы өнүгүү жолунда. Бүткүл өлкө боюнча филиалдары Чүй облусунун Александровка айылында, Токмок, Балыкчы, Ноокат шаарларында ачылган. Эми Бишкектин Лебединовка аймагынын Жеңиш проспектисинин 319-дарегинде жайгашкан жаңы кеңсе ар бир бейтап үчүн өзүнчө мамиле жасап, ооруну жеңүүгө көмөк көрсөтмөкчү. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Бишкек. Парижде ЮНЕСКО уюмунун баш кеңсесинин залында кыргыз-казак эл аралык айтышы биринчи жолу өттү. Тарыхый маданий иш-чара ЮНЕСКО тарабынан расмий колдоого алынып, 300 орунду залда жогорку деңгээлде уюштурулду. Айтышка Кыргызстандын атынан 5 төкмө акын, Казакстандан дагы 5 төкмө акын катышып, эки боордош элдин байыркы сөз өнөрү күйөрмандарга көрсөтүлдү. Иш-чаранын башкы демилгечиси Кыргызстандын Франциядагы элчиси Садык Шернияз темирчүсү жогорку кеңештин депутаты Шайырбек Ташиев болду. Ага кыргыз тараптан жогорку кеңештин депутаты Мирлан Самыйкожо жана Казакстандын парламентинин өкүлдөрү да катышып, бул ири маданий, самаалык, саясий жана коомдук колдоо көрсөтүштү. Айтыштын жыйынтыгында жеңүүчүлөр аныкталып, акындарга байгелер ыйгарылды. Бул алгачкы жолу өткөрүлгөн эл аралык айтышта Парижде кыргыз үнү жаңырап, эл аралык коомчулукка өлкөнүн маданиятынын бийиктиги таанытылды. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы июнда 2 беттеш өткөрөт. Бул тууралуу футбол союзунан кабарлашты. Беттештер 2026 жылы өтө турган футбол боюнча дүйнө чемпионатынын тандоо оюндарынын алкагында болот. 5 июнда кыргызстандык футболчулар Түндүк Корея менен беттешет. Бул оюн нейтралдуу аймакта Сауд Арабиянын Эр-Рияд шаарында өтөт. Ал эми 10 июнда команда байы спортчуларын өз үйүндө Бишкекте кабыл алат. Бул беттештерге даярдык көрүү үчүн курама команда 26 майда Бишкекте машыгуусун баштайт, 30 майдан аны Сауд Арабияда улантат. Учурда биздин команда 6 упай менен тайпада 5 орунда турат. Эгерде 3-4 орунду камсыздай алса, октябрда боло турган 4 раундга өтөт. Регион телеканалынын күндеми маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толуктады. Ар дайым жакшы жаңылык тонушалы. Түз эфирде мен Айбек Исабеков болдум. Кечиңиздер көңүл улансын, саламатта туруңуздар.